Бул жерден расписанияны кантип толтурууну көрсөтөбүз. Класска киребиз. Мисалы, 1-Бга киребиз. Бул жерден расписания бөлүмүнө киребиз. Bir жумага гана толтуруп алабыз. Мисалы, понедельник. Английский язык, ИХТ, кыргызский язык. Эгер кыргыз тили 2 подгруппага бөлүнсө, биринчи группаны жазабыз, плюсту бассак экинчи бөлүгү чыгат, экинчи группаны кошобуз. Ритмика. Эгер 5-чи сабак болбосо, анда 1-чи графаны бассак, ал жерге сабак коюлбай калат. 6-чы музыка. Эгер 9-10 сабак болсо, добавить предмет деп кошуп койсок болот, жана 0-чу сабак кылып, показать нулевой предмет дегенде бассак, 0-чу сабак чыгат. Письмо. Жана применить кнопкасын басабыз. Экинчи күнү естествознание, кыргызский язык, русский язык, музыка, применить. Среда, музыка, письмо, русский язык. Бул жерден сменаны кошуп койсок болот, звонки деп регламентти кошуп койсок болот, жана бул жерден 1-чи смена же 2-чи сменаны дагы кошуп койсок болот бул класс үчүн. Четверг естествознание, музыка, ритмика, применить. Классный час, математика, русский язык, применить. Bir жуманы толтуруп алгандан кийин режим редактирования деген кнопканы бассак, бул жерден галочкаларды коюп, bir жуманы жана скопировать до конца месяца, скопировать до конца месяца, чередуя недели, же болбосо скопировать на следующий месяц деген кнопкаларын басып көчүрүп алсак болот. Скопировать до конца месяца бассак, 1 айга расписание түзүлүп калат. Жана эгерде бир өзгөрүүлөр болсо, кайсы күндө өзгөрүү болсо, кирип өзгөртө берсек болот. Өзгөртүү киргизгенден кийин сөзсүз түрдө применить кнопкасын басабыз. Булардын баарын толтургандан кийин биз сиздерге ар бир мугалимдин логин менен паролун беребиз, жана ар бир мугалим өзүнүн личный кабинетине кирип, биздин приложенияны колдоно берсе болот.